Кутмандуу кечиңиздер мен айымдар жана мырзалар, эфирде сиздер менен кайрадан кечки Бишкек көрсөтүүсү кызматыңыздарда мен Ганиет Жыргалбеков. Ишемби күнү кеч кайрадан эле сиздердин маанайыңыздарды толук 100%га көтөрөбүз. Демек, экранга жакыныраак келиңиздер. Бүгүн өзгөчө коногубуз бар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бул коногубузга көптөн бери суранып жүрдүк эле. Бул коногубуз ортодо бир жакка конокко барып келди. Андан кийин 50 жылдыгын белгиледи дегендей, анан бүгүн бошоп, бүгүн студияга келип отурат. Жогорку Кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Студиядан көргөнүзгө өтө кубанычтабыз. Чоң рахмат. Жакында эле өтүп кеткен туулган күнүңүз менен Рахмат. 50 жылдык мааракеңиз кут болсун дегендей. Маанайыңыз кандай? Маанай жакшы эле. Жакшы. Анан сиз жөнүндө кеп кылалы деп атабыз. Бүгүнкү эфирдин форматы колдон келишинче кенен кесир сүйлөшүп турабыз. Сизди Жогорку Кеңеште көргөндө эле видеоңузду көрүп атканда кичине сүрдүп атат окшойм. Анан негизи эле көчөдөн адамдар көргөндө же болбосо үйдөн кандай кабыл алат сизди? Сүрдүсүзбү же көчөдө башкача адамсызбы дегендей? Эми тааныштар көргөндө кадимкидей эле кабыл алат. Алар менин жан дүйнөмдүн билет да, жакындан билет. Ал эми башка адамдар көрүп калса, бул баягы Момбеков деп анан көбүн эсе сүрөткө түшүп коюшту. Ошол теге анан кайрылышат, ошо жекече кабыл алып коесузбу? Анан жакшы айттыңыз деп анан мындай карап көрсөм, акыркы жылдары ошо жалаң эле жолуккандардын, көчөдөн көргөндөрдүн баардыгы эле ийгилик каалашат. Ушул темпиңен жазба, ушундай кылып туруп мекенди, элиңди коргоп, ошо тайманба, ачык айт, ошо мындай элдин мүдөөсүн колдоо деген көбүнчө ошо каалоо тилек менен машат. Анан кийин мындай кээде угуп каласың, ушундай сиз ушундай жанагы телевизордон сизди көргөндө ушундай баягы мындай ушунчалык бир мындай каттуу, катаал адам катары ушундай сүрөттөп алган адамдар да болот экен. Анан кийин айбыктап турушат да. Өткөндө Силковый деген магазинге барып калсам, бул Момбеков деп аялына шыбырып атат. Анан кийин билип турам, ушу катталманы сезип турам да. Сүрөткө түшкүсү келип атат да, баягыласа көтөңчү. Анан сүрөткө түшкүсү келип атат. Анан кийин бирок айта албай атат да, баягы бул чынын эле сүрдүү болуш керек. Азыр мага дагы каты айтып бир мындай капа кылып коебу деп турду. Анан кийин өзүм салам берип жүрсөм, анан ордон ыргып туруп алды. Анан ошо сүрөткө түшкөндө суранды да. Анан кээде ушул жанагы СМСте жазып калышат, WhatsAppка, телефондорду алып туруп, анан телефон менен СМС менен жазып берип койсом, мен биринчи жолу көрүп атам, ушу Жогорку Кеңештин депутаты ушу тааныбаган адамга СМС менен жазса, СМС менен жооп берет экен депчи. Жакшы, баракелде. Анан деги эле сиздин баягы депутаттардын арасынан айырмачылыгыңыз, тайманбай айтканыңыз жана ошондой эле уйкаштыра сүйлөгөнүңүз да. Ушул уйкаштыра сүйлөгөнүңүздү алдын ала даярдайсызбы же ошол жерден кетеби? Бул уйкаштырып сүйлөө ушул канча жашыңыздан башталган? Ушул жөнүндө айта кетсеңиз. Мен таптакыр кайсы бир жыйын болуу даярданбайм. Мен өзүм деле байкой калам, сүйлөп аткан сөзүмдү ошо куюлушуп сөздөр чыгып кеткен. Анан көп адамдар өзүм эле кесиптештирим айтып коет да, сен ушу макал лакап китептериңди берчи, мен да жаттайын дейт. Анан кайсы макал лакап китептер десең, сен өзүң жана колдонуп атпайсың деп, мен макал лакап китеп окубайм. Мүмкүн ошол макал лакаптар ушу жүрөгүмдө калып калган, же тилим учунда турабы, пайдаланып колдонуп кете берем. Мындай мен даярданбайм. Мен сүйлөгөн сөздөр кээ бирлер үчүн макал болушу мүмкүн. Чын-чында булар учкул сөздөр, уйкаш сөздөрдүн баардыгы ушул учкул сөздөр деп да. Анан өзүмөн өзү чыгып кете берет. Анан бир атайлап, бир даярданып, аярланып, ошол бүгүн ушундай бир жыйын болот экен, ушул жерде моундай кылып сүйлөсөм деп, андай менде өмүр болгон эмес. Мен буга чейин канетсен билип калдым, билбей калдым. Мен 2008-жылдары ошо ачык саясат деген гезитте журналист болуп жүргөн кезде, ошондо көп акын жазуучулар айтчу да, сен ошо бир акын чыга тургандай, сен ошо ыр жазсаң болот да, сен жана кара сөз менен жазган чыгармаларыңды окуп алып туруп, анан баардык ушу уйкаштыктар кете берет дейт да. Башынан аягына чейин бир кара сөз менен макала жазасың, аналитикалык макала жазасың. Ошондо уйкаштыктар абдан көбөрсүйт деп ошо Анатолий Өмүркулов айтчу да, сенин бир жакшы акын чыга турганда ушул жагынан ыр жазып көрбөйсүң деп. Анан кээде өзүм деле бир эргигенде же болбосо жолдо баратканда ушу бир ыр чыгаргым келип, анан 2-3 куплет ырды не болуп калсың, анан жазып коесуң, кийин кайта ой койчу, бул эми 2 куплет менен ыр менен ушуну жазам деп, анан кайта улап коесуң. Бирок болчу дейт. Анан бирок негизинде мен макал лакаптарды жаттаган эмесмин, даярданган эмесмин. Болгону бул каяктан чыкты деген суроо туулушу мүмкүн да. Бул ошо талантпы, бул же касиетпи депчи. Мен ойлойм, бул талант болсо керек депчи. Анткени мен чынын айтайын, кичинемден китепти көп окугам. Ошо кичинемден ошо адабий китептерди көп окуп, ошол кезде
ошо атамдарды кат тааныган эмес, апамдарды элечи окуган эмес. Анан үйдө ошо эжелерим алып келгенбиш, библиотекалардан алып келгенбиш, үйдө Манас, Семетей, Сейиттек, Кедекхан, Курманбек, Кенже Постон, Эртабылды, Кишимжан, Олжобай менен Кишимжан бүт китептер бар болчу да. Анан ошолорду окуй берип, анан бош болсо ошо китепти окуй берип анан жаттап да алчумун. Ошо китептерим бар. Анан үйгө бир башка айылдардан аксакалдар келип түнөп калат да. Анан атам рахмат болгор, ой мен балам мыкты окуйт, молдо. Окуп берчи буга бир китеп десин, анан кийин адабиятты алып келип алып, Торубай сынчыны окуп берчимин. Ошо чалдарга, кемпирлерге китеп окуп берген жакшы көрчүмүн да. Ошо отуруп алып анан алардын баардыгы ушундай угушат деген радио уккандай болуп турчу. Анан алдында отуруп алып окуп берсем, анан кийин батасын берип, кээде конфет карматып коет, кээде тыйын карматып коет. Бул мен үчүн бир чоң гонорар эле да. О деп кыйрат касып, анан башкаларга караганда мен эми таманакы маңдайтары менен таап атам да деп. Анан эртесин ошо тыйынды болуп, конфет болсо конфеттинди эртесин күнчө жеп көтөрүп жүрө берчүмүн да. Ошо мен кече китеп окуп берип ушундай унбасам бир чал ушундай конфеттерди берди деп. Ошо китепти окугандан болсо керек. Жакшы. Анан бала кезде деп калдыңыз. Бала кезде деги эле кандай бала элеңиз? Тентек белеңиз? Мектепте кайсы сабакты жакшы көрчү элеңиз? Кайсы мугалимди жакшы көрчү элеңиз? Азыр эсиңиздеби ошол мугалимдин аттары? Тентек болчумун. Ачыгын айтайын, ошо калпайсам классташ кыздардын бири көрүп отурду да, балдардын бири көрүп отурду, айтып атпыш керек, эле калпайтып эле койбойсуңбу. Сен тентек болчусуң. Мен тентек болчумун. Аябай шок болчумун. Анан мен өзгөчө тарых менен географиянан адабият, ушул 3 сабак өзгөчө басым жасачумун да. Анан мен эң жакшы көргөн сабагым бул география болчу. Билбейм эмнегедир ушул тармакка адабиятты ушул немесине тартып кетти. Ошо жаш кезимде эле менин 6-класста, 7-8 класстын географияларын баарын окуп, алдыга кетип калчумун. Анан ал кезде географияда, маселен, социалисттик мамлекеттер, анан капиталисттик мамлекеттер болуп туруп, анан алардын жери, аянты, калкы, борбор шаарынын президенти. Мен ошол дүйнө жүзүндөгү мамлекеттердин баардыгын жана социалисттик мамлекеттердин президенттерин ошол кезде анда биринчи секретарь, Югославиянкы, Болгариянкы, Монголиянын жери канча, аянты канча область бар, экономик абалдар, ушуларды мен жатка билчүмүн. Анан география сабагынан Мамбеткулов Токтогул деген агай сабак берчи да. Анан ал киши мени ошо чыгарганда эле куйруштур баардыгын суроо бербестен баарын айтып салчумун да. Анан мына көрдүңөрбү, Момбеков деген бул Ломоносов университетинде окуй турган бала деп туруп, анан мени ээрчитип алып дагы өзү менен жогорку класстарга алып барат. Ошолордун сабагынан сурайт да, 6-класс болсом 7-класстын географиясынан сурайт да. Суроолорду берсе мен шакылдатып жооп берсем, көрдүңөрбү, силерден 1 жаш кичүү бала келип алып силерди окуган сабакты окутуп атат. Мына ушундай болуш керек. Бунун мээси Ломоносов мээсине деп мактап койсо, ошол мага мотивация берчү да. Анан барып алып 9-класстын географиясын баарын жаттап алчумун. Ошо алдыга кетип калчумун. Анан тарыхты, анан адабиятты өзгөчө жакшы көрүп баалап окучумун да. Артынан кубарап жүрүп окучумун. Жакшы, баракелде. Анда географиядан бир нече жолу олимпиадаларга чейин катышып келген экенсиз да? Ал кезде биздин кезде география мындай олимпиада жок болчу, география сабагы аз берилчү, анан китептери мындай жука болчу да. Жука болчу. Анан негизде олимпиадалар математика, химия, физика сабактардан болчу. Эмнегедир ошол кезде бизде ал кезде советтик доордо окуп калбадык, идеология ушундай болчу. Тарых менен географияга көбүрөөк басым жасачу эмес. Тарыхты тарыхка көбүрөөк көңүл бурчу. Тарых исфак деген ал кезде исфакка өтүптүр, исфакты бүтүп келиптир деген ал кезде жетекчи кызматтардын баардыгында эле исфакты бүткөндөр иштечү. Тарыхка көбүрөөк басым жасачу, анан география мындай анчалык деле мааниси жок сабактардын бири болчу да. Бирок мен үчүн кызык болчу. Жакшы, баракелде. Анан үйүңүзгө кайтып келсек, үй бүлөлүк жашоого, үй бүлөңүз жөнүндө айта кетсеңиз, канча уулуңуз бар? Мен үй бүлөм өмүрлүк жарым Кушубекова Назира, ошол Талас областынын Бакай Ата районунан болот. Мен өзүм Таласта жүргөндө анча мынчалыга мактанып коем. Мен таза кандуу таластыкмын депчи. Анан эмнеге сен таза кандуу таластыкмын айтат. Айтам, бизде негизи Таласта тарыхтан бери белгилүү 3 эле уруу илгерте байырлап келген да. Бул Кытай, Сару, анан Кушчу уруусу. Кытай уруусунун көпчүлүк бөлүгү бул Кара-Бура районунда, Бакай Ата Манас району, Талас шаары, Талас районунун жарымысы бул Саруулар, анан Талас районунун толук эмес жагы Кушчулар да. Анан кийин менин атам Кытай уруусунан болот. Белгилүү жана тарыхта белгилүү Карабалта би дегендин ошо чөйрөлөрүнөн болуп кетет. Апам Кушчунун кызы болот.
Ошол Иманбек деген болуш келген экен, ошол туугандары менен келип отурташып калган биз жака. Келинчегим Саруу болот. Анан кийин айтам, мен ата журтум Кытайлар, тайке журтум Кушчулар, кайын журтум Саруулар деп, мен ошон үчүн таластым, таза кандуу таластыкмын деп айта алам деп тамашалап койдум да. Ошо келинчегим Саруу уруусунан болот, Талас районунан болот. Балдарым улуусу Равшан, 13 жашта, анан кыздарым бар, Рахат, Роза деген. Бири 4-чү класста, эң кичүү көкүрөк күчүм Роза 1-чи класста. Бардыгы ошо баягы келинчегим мугалим болгондон кийин эртеден кечкери, ошо эрте менен да кечкери ошо балдарга тарбия берүү менен алек. Ошо мени кубандырганы, балдарым бардыгы комузда кол ойнотот. Андан башка кичүү кызым флейта оратат, Роза болсо фортепиано менен комузда, балам футболго да барат, комузга да барат. Айтор ошол эртеден кечкери ошо балдарыма тарбия берүү менен алек да келинчегим. Мен өзүм эрте менен эрте турам, ошо мен үчүн азыр ошо депутат болгону канет, ошо мен үчүн 6-күн, анан базар күн эң бактылуу күндөрдүн бири. Анткени уйкуну кандырга уктаган жок. Антпесе эрте менен Кудайдын куттугун 5:30-да турмай, караңгыда турасың, 6:30-да үйдөн чыгасың. Анткени азыр шаарда мектептердин баары 3 смена окутпайбы. Кичүү кызым 1-чи класска 7-ден эле жетишиш керек мектеп болуп калат. Өзүңүз жеткиресиз? Өзүм жеткирем. Эрте менен ошо кызымды салып алып келип, анан кийин кызымды Шубинага мектепке алып барам, музыкалый мектепке алып барып. Анан кечинде жумуштан чыккандан кийин кайта 6:40, 7:40-да баардыгын терип алып кетем. Мындайча айтканда жанагы күн көрбөйм деле да, караңгыда чыгам. Караңгыда жок, мен ушу канча немеде жүрөм, өмүрү ошо өзүмө бир айдоочу алган эмесмин. Кээде гана бир жолдош балдарымды, мен чарчап калдым, бир алыс жак бараттым эле, чогуу барып келеличи деп жаран. Негизи мен өзүм машина айдаганда не салам, кээ бир машинадан чарчайт экен го. Анан жоопкерчилик деген бар да, өзүмдүн балдарымды ушу мектепке бирөө барса ошо беймаза боло берем да, ошо жолдо келатыбы, жеткен жокко, эмне болду кечикти экен, бир кырсык болуп кеттиби деле, ошо телефон чала бересиң, каарга жеттиң деп, ошо келгенче бушайман болом, ошентип бушайман болгончо өзүм эле алып барып өзүм эле алып келген жакшы көрөм. Бала сак экенсиң да? Бала сакмын. Балага аябай жакын экенсиз. Жакшы, анан келинчегиңиз менен кандай болуп таанышып калгансыз? Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Келинчегим менен таанышып калганым деле ошо 2003 жылы ошо келинчегим менен таанышып калганга ошо бир дос балам, Нурбек деген дос балам, ошо бир аныбыз тааныш кызынын тааныш кызы болуп калды. Ошол жака барып келели деп, ошо 8-марттын алды болсо керек, 8-марттан кийин эки майрам күндөрүнөн кийин капысынан эле барып ошолор менен чай ичип отуруп не болуп калып, анан таанышып калган болчумун. Анан кийин бат эле мындай тил табышып кеттик, баягы жылдыздарыбыз жараша түштү, же өзүбүз да жараша түштүк айтор. Кийинки нерселер ушундай автоматтай тездик менен өтүшүп кетти. Мен өзүм деле ошол сезбей калдым көп нерселерди. Анан бат эле ошол убакытты өткөрбөй эле баш кошуп алганбыз. Бул ошо 2003 жыл болчу. Мен ошо Азирага. Ал ошол кезде Дудуктардын мектебинде иштечү. Анан кийин ошол жерге барганда жанагы мугалимдердин бардыгы Дудуктарга сабак берген сурдоп берип отур да. Анан кээде мен алар өздөрүнчө мага угузбай бир нерсе айткысы келсе, колдору менен жаңсып айтат. Анан кийин түшүнбөй каласың алардын эместечи. Мени эмне жамандап атабы, мактап атабы, эмне деп айтып атканын. Анан бири күлүп жиберишет. Анан кийин бири келгенде үчөөлөп отурушуп анан колдору менен минтип кетишет да. Минтип кетсе деп, анан жаман болот экенсиң да. Анан айткылачы, ичимди бышып кетти. Эмне деп атасыңар? Колуңар менен эмне жерде жаңсып атасыңар? Мен жөнүндө эмне айтасыңар деп. Анан кызык болгон да. Ошондой болуп таанышып, ошондой болуп үйлөнгөнбүз. Жакшы, баракелде. Эми биздин көрүүчүлөрдөн келген суроолор көп, ушунчалык колдон келсе баардыгына жооп беришке аракет кылабыз, урматтуу көрүүчүлөр. Анан окшош кайталанмас суроолорду кабыл алган жокпуз. Туура түшүнөсүздөр деген ойдобуз. Биринчи суроодон баштайлы. Асылбекович деп катталган замандаштан келген экен. Рыскелди байке, ишиңизге ийгилик. Биз сиз менен сыймыктанабыз, Кыргызга бар болуңуз дейт. Рыскелди деп атыңыз эмнени чечмелейт, ким койду эле дейт. Ушундан баштайлы. Бул мындай болгон экен. Мен атам рахматы болсун ошо 40тан ашканча бала көрбөптүр. Анан ошо атам ошо өмүр бою ошо дин жагында кызмат кылган, сопу деп койчу ал кезде, азыр шайык деп коет экен, молдонун орун басары деп да коет экен. Ошо айылда, биздин айылдын обочолок жерде Ак үй деген мечит бар. Бул тарыхы 300 жылдан ашып кеткен бир эски мечит бар, ошол бийик дөбөчөдө турат. Ошол жерде ошол тегеректен чыккан атактуу имамдардын да жайыр көрүстөндөрү бар. Анан атам ошол мечитте сопу болуп, шайык болуп жүрүп,
кирел кечкүчө ак үйдөн түшпөйт, ошол жерден айылдын баардыгы көрүнүп турат. Анан Кудайга арман кылып берчү экен. Атам 9 жол үйлөнгөн экен, бала көрбөптүр. 9 жол үйлөнүп бала көрбөй, анан Кудайга жалынып Кудай жараткан ошо баардык эле сизге жаккан иштерди кылып келем, эмне үчүн мага перзент бербедиң? Жок дегенде бир бала берсең, баланын чыңырганын уксам, ушу баламды кучактап жатсам, баланын жутуна наздансам, анан кимдин баласы, баягы Чыныбектин баласы деген ошол аттуу кулагым угуп эле анан менин жанымды алсаң деп Кудайга жалынып экен, ошо бала сурачу экен. Анан 10 айылынан атамдан 22 жаш кичүү болчу. Ошо атам үйлөнүп анан атамдан ошо 10 бала болобуз. Анан ошо эң алгачкысы 54-жылкы Зууракан деген кыз болот, биринчи эле балалуу болгондо. Анан кийинкисин эми жаңылысы мен бала сурап атам эле деп туруп анан Жаңылкан коет. Жок, дагы андан кийинкиси кыз болот, Бурмакан коет, Бурулбай коет. Анан кийин уул болсун деп Уулкан коет. Анан ошо Уулкандан кийин анан балдар төрөлүп баштайт. Анан эсен келди деп, анан ошо балам эсен болсун, үйүмө эсендик келди деп, ошо баламдын эсендигин тилейм деп эсен келди коет. Анан кийинкиси Дөөлөт келди болот. Рахмат болсун, быйыл өтүп кетти ошол агам. Менден 2 жаш улуу болчу. Дөөлөт келсин, ошонун артынан Дөөлөт келди кылат, анан Ырыс келди кылат. Анткени эмне үчүн мындай ат коюп койгон? Атамдын иниси бар болчу, Ыстамбек деген. Ал атамдан мурун балалуу болуп калган, атамдан мурун анын улуу баласы, алгачкы баласы Амангелди болчу, 49-жылкы. Анан ошого уйкаштырып, анан ошо атам менен Чыныбек, анан Ыстамбек деген эки бир тууган болчу, ошолор эжеси бар болчу, Турдугус деген. Анан ошо Турдугус апамды койгон дешет, ошол Амангелди уйкаш болсун, ошо Амангелдин артынан эсен келсин, анан Дөөлөт келсин, Ырыс келсин деп, негизи ошондой кылып койгон экен. Ошо атама да жаккан окшойт. Анан ошо ырымдап койгон экен, ошон үчүн атым Ырыскелди коюлуп калган. Жакшы. Баракелди, кийинки суроого өтөлү. Ырыскелди байке, саламатсызбы дейт. Бала кезиңизде да ушундай белеңиз, мугалимдериңиз сизден чочуп турчу эле дейт. Азира деген замандаштан келиптир. Мугалимдер деле чочучу деп, бирок мугалимдердин көбү мени жакшы көрчү, анткени мындай шок балдарды, анан оюнзок балдарды, анан мен мугалимдерден окуп жүргөндө эле бир асындай ал кезде демократияда жок болчу да. Айтыша кетчимин, анан кийин уруша кетчимин, анан чочуган мугалимдер да болгон. Чочуган мугалимдер да болгон, анткени бир нерселерди уюштуруп жиберчимин. Давай сабактан качабыз деп, анан сабактан балдарды уюштуруп алып качып кетчүбүз, келбей койчубуз. Анан жанагы окуучулар менен ал кезде экскурсия эмес, мындай жана ишембилик сыяктуу болуп мектептин арыктарын тазалачубуз, жалбырактардан тазалачубуз, кар күрөчүбүз, отун жарчубуз. Анан бирдеке уюштурган эле 20 кезиңге барып тыйынчы болуп, нан алып жейбиз деп, анан ошентип неме болуп турчу. Анан чочулкага мугалимдер болгон менен, бирок мени көбүрөөк мындай жанына тартып жакшы көрчү да, анан айтчы, мындай кылгыла деп. Анан эми ал кезде мектепте эмне отун жардырчу, көмүр ташыучубуз. Ар бир мектепте окуучуларды көрүп коет. Анан ушундай караларды өрүп коет, колуң түшүп калат. Мондай кылдырып моко каралар менен анан ошол жарып киргизчүбүз да, үйдө кылбаган жумушту барып мектепте кылдырчубуз. Анан кийин кар урушма ойноп кетчүбүз, ойноп туруп анан сәли же мындай бурусу бүтү бирден нерсе баштап жиберчүмүн да. Анан мындай чочулкапчы дебей, мындай, бирок менин немемден шоктугуман бир аз мындай башкачараак мамиле чыгылчу. Жакшы. Суроолор көп экен, Ырыскелди мырза, андыктан баарына жооп беришке аракет кылалы. Бизде убакыт 40 мүнөт болгону. Кийинки суроо, Ырыскелди байке, депутат болгонго чейин кайсы жумуштарда иштегенсиз дейт? Депутат болууга канча акча кошуп өттүңүз деген экен Раатбек дейт. Мен депутат болгонго чейин менин турмуш жолум өзү да кызык. Мен депутат болгонго чейин негизи 15 жыл мен басма журналист болуп иштедим. Ошол кесипте, ошол тармакта, ошол аймакта, ошол майданда жүрдүм деп коем, маалымат майданда жүрдүм. 2000 жылкы парламенттик шайлоолордон кийин мен ошол кездеги парламент шайлоонун адилетсиздигинен мени ошол кездеги бийликтин элге болгон мамилеси мени ошол жолго салды да. Анан мен ошол көйгөйлөрдүн, элдин көйгөйүн, өзүмдүн көйгөй менен элдин көйгөйүн кошуп айтам, кошуп деп анан айтканда мени эч ким укпаса, анан бир нерсе мен жазып элге жеткириш керек деп жүрүп, кантип журналист болуп кеткенимди билбей калдым. 2001-жылдан 2003-жылга чейин мен Замира Сыдыкова деген эжебиз бар эле, атактуу журналист, азыр да бар, кийин Америкада элчи болуп иштеди. Ошонун республика гезитинде кабарчы болуп иштедим.
2003-жылы Чолпонбек Абыкеевдин Аалам деген кесип бар болчу. Ал кезде аябай окумдуу кесип болчу, мындай бир гана саясатка эмес, маданиятка, анан кийин баягы уламыштарга өзгөчө көңүл бурчу. Анан ошол кезде жана сериалдар деп коет го, Кызыл көйнөк чеңгели же болбосо башка да бир элдер куу окучу да. Ошо Чолпонбек Абыкеевдин Аалам гезитинде иштеп, башкы редактордун орун басарына чейин болдум. Андан кийин 2007-жылы Бауырбек Жээнбеков, Равшан Жээнбековдун атасы менен биргеликте Алиби деген бир өзүчө бир гезит алыштык. Алибин анан 2008 ачык саясат, 2009 жылы гана эл сөзү, анан 2010-жылы форум гезиттердин башкы редактору болдум да. Жалаң эле ошол кездеги бийликке оппозициялык маанайда болгон ошо Бакиевдин бийлигинин убагында мен жалаң оппозициялык гезиттерди жетектедим. Анткени улам бир гезитти сот аркылуу жаап коет, кайта экинчи гезитти ачып, кайта эле ошол баягы баш кесме тил кесме жок деген туура экен да. Мен билчүмүн ушу качан сот аркылуу гезитти жаап коерун. Анан даяр турчумун. Анан бир жолу ушинтип тиги ачык саясат гезитти соттон саат 1-де жаап атат. А бирок ошол ачык саясат дегенди эле алмаштырып эл сөзү деп турупчу, ачык саясат эл сөзү гезитинде майданда деп туруп башка гезит менен договорду түзүп койгонбуз. Ошо менен эле эртеси күнү чыгып кетчүбүз да. Ошол эле тираж менен кайта ошол эле макала, ошол эле сандар, ошол эле журналисттер катышып, ошондой эле кетчүбүз да. Аталыш эле алмашып кетти. Мен ошондой эле алмашып кетти. Анан кийин аны жапканда форум менен чыгып бастадан анан гезиттерим жабылбай калды. Негизи ошол көп жыл, 15 жыл ошо журналистика тармагында эмгек кылдым да, депутат болгон чейин. Анан депутаттыкка 2010-жылы деле ошо СДПК партиясынын курамында депутаттыкка баргам. Тилекке каршы тизмеде ордум арт-карак болуп калганда, же болбосо 49 болуп калгандыктан жетишпей калган болчумун. Мандыкка илинбей калгам. Анан 2015-жылда ошо СДПК партиясынын тизмеси менен бардым. Ачык айтайын, мен ошол эки жолку шайлоодо тең өзүмдүн чөнтөгүмдөн мындай акча чыгарган жокмун. Акча чыгарсам да ошо гезитмен түшкөн өзүмдүн каражатымдан пайдаландым. Негизги жанагы тизмеге кириш үчүн, же болбосо шайлоо кампаниясына кете турган акчаны ошол СДПК партиясынын лидери өздөрү каржылаган. Сиз акча төлөбөй кирдиңиз? Төлөгөн эмесмин, бир да тыйын штабка төлөгөн эмесмин. Жакшы, кийинки суроого кезек берели. Рыскелди Момбеков депутаттардан кимдерди өтө баалайсыз дейт, урушуп кеткенден кийин кайра жумуштан кантип көрүшөсүздөр дейт, Айназик деген көрүүчүдөн келген экен, Москвадан дейт. Неме баягы депутаттардын баардыгы, биз 6-чакырылыштын депутаты болгондон баардыгына бирдей мамиле кылам. Кайсы бирине мындай кастык, кээ бирлерине пастык мамиле деген менде андай жок. Бөлүп карауда жок. Жаманбы, жакшыбы, биз тарыхта 6-чакырылыштын депутаттары деген ат менен калабыз. Баягы курсташ, классташ дегенде эле биз замандаш болсок дагы биз эми Кудайдын буйругу менен баардыгыбыз эл өкүлү боло тургандан кийин анан бирине артыкчылык, бирине мындай пастчылык мамиле кылуу деген менде жок. Бирок депутаттардын ичинде мындай түз айтып, баягы мени көбүрөөк көңүл беришип турган депутаттар бар. Ал албетте тиги Жанар Акаев менен жакындан сүйлөшсөң болот, анткени ада ушундай жалтанбаган, баягы ичиндеги бугунун эмоциясын баардыгын чыгарып алган, анан баягы жылымчы эмес саясат менен жүрбөгөн, мындай элдин үнүн, же болбосо күндүн күрөө тамырын кармап тургандай сенин оюңдагы сөздөрдү айткан депутаттар мага жагат. Анан жаш кыздардан мисалы азыр Айсулуу Мамашева, Эльвира Сулабалдиева, Алтынбек Жунусулу, анан дагы кетип калды Акылбек Жамангулов деген ушу жаш депутаттардын баардыгы акыркы күндөрү мына элдин купулуна толуп, мындай бир элдин жүгүн көтөрсөм, ушу элдин жүгүн аркаласам, элдин жеңилдетсек деген аруу тилектери менен мындай жакшы иштерди баштадылар. Эми Акылбек кетип калды, бирок жаш депутаттар да бар. Анан негизги мындай тажрыйбалуу депутаттардан албетте Абдылдаев Мыкбек Юсуповичти аябай баалайм, анткени ал керектүү жерде кеңешин берип турат. Исхак Абсаматович деген бар, Иса Шешенкулович, мында тажрыйба, Асылбек Шарипович, булар эми 3 сазык, 4 сазык депутат болуп калган. Анвар Артыков дегендер бар, аксакал депутаттар. Булар ал келип баягы көрүп калганда, мурунку парламентте 5-чакырышта, 4-чакырышта, 3-чакырышта болгон бар. Ошол кездеги парламенттеги дебаттар кандай болчу, парламенттеги оюндар, интригалар кандай өңүттө өрчүп кетерин жөнүндө ошолордон сурайм да. Анан негизи мен баарын эле баалайм. Анткени баардыгын эле тилеги ушу эл өкүлү болгондон кийин, элдин өкүлү болгондон кийин биз элдин баягы талабын, мүдөөсүн ишке ашырышыбыз керек. Баягы элди өкүлтөр эмес, элди өкүлтөр эмес, палата болушубуз керек деген негизде келгенден кийин баардыгына бирдей көз караштамын. Анан жакыны жанагы мен жогоруда айтып кеткен депутаттар. Анан депутаттар деп кеп кылып калдык. Анан сиз көбүнчө баягы министрлерден
отчет алып каласыз, суроолорду курч берип каласыз, такалап каласыз дегендей. Анан сиз жаңы эле өзүңүз айтып атасыз, ошол баалаган депутаттардан анан эл дагы бир баалаган депутаттар ашып кетсе бир 20-дай да ашып кетсе, анан калган ошол унчукпай турган депутаттарга бир өзүңүз ошол жерден трибунадан айтып, силер эмне унчукпайсыңар, отура бересиңерби деген сыяктуу айтып көрүү оюңузда барбы? Айтып көрмөктөгүсү мен айтып жамандоо көрүндүм. Мен айтам да, ушу келгениңе 3 жыл болду. Башында айттым да, мындай, силер деле элдин талабын талашпайсыңарбы, келген отура бересиң, биз сендей такшалган эмеспиз да. Үйрөнөөгө бир аз кое тур дейт да. Кое тур дейт. Анан көпчүлүк депутаттарга мен даже таң калдым, айтат да, сиз деген опытный, сиз мурунда депутат болгонсуз, мен деле силер сыяктуу биринчи эле депутат болуп атам. Биринчи эле сен баягы мурунта саясатка аралашып жүрсөң, биз бир аз көнөйүккө, анан кийин сүйлөйбүз биз деле деп калат. Анан бир жыл өтө сен көнүп бүттүңбү? Келген деле бир жылдын ичинде төрөп коет, көрүп калмактыр. Сен эми көнөсүң, анан 2 жыл өтө дагы деле сүйлөйт, анан тамашалап калам, жок дегенде анда санда бир мындай бакырчак төөнүн баары жакшы дегенде болуп нем кылса, ато баалы кооз деп айтышат да. Анан айылдындагылар деле, туугандарын деле, классташ жолдошторун айтат, сен депутат болгону деги бир жерден көрбөдүк, кудай ошондой сөздөр сага тийбейби деп сүйлөсөң, биз аз көнөйүкчү, силер сүйлөй бергилечи деп туран 2 жылдан эми анан 3 жыл болду мына сүйлөгөн депутаттар бар. Анан кээ бир депутаттар менен сүйлөшсөң айтат да, мен сенде болуп туруп ушундай сүйлөгөнгө тилим кычышат дейт. Анан айтайын дейм, бирок ноо бар дейт. Эмне ноо бар десе, мен бир аз бизнесим бар дейт. Мен берден бир маселени козгоп койсом, маселен ушу бийлик асылып койсом, өкмөт иштебей атасыңар, силер коррупция менен күрөшпөй эле коррупциянын үстүндө жүрөсүңөр деп айтып, сен сыяктуу айткым келет дейт. Айтсам эртеси күнү ошол именно салыкчылар келет дейт, текшерүүчүлөр келет, тигилер келет дейт. Анан аларга чай берип, анан тиги мунусун берип кетиргенде мен только расход дейт. Менен чыгаша чыгат дейт. Анан кийин анан көрсөк ушуну бир сүйлөп 20-30 миң долларга банкрот болгончо сүйлөп эле отура берген жакшы эмеспи деген депутаттар да бар. Анткени баягы баардык эле депутаттардын баардыгы эле мындай көбү бизде чынын айтыш керек ишкерлер экен. Анан ишкерлерге мындай бийликке тиш салган жарашпайт окшойт да. Анткени алар өнөктөштөр экен да, парламентте отуруп. Анан кийин байкап каласың, ошол эле депутаттар кээде өкмөттү жак мактап сүйлөп калышат да, ишиңиздерге ийгилик каалайм, жакшы иш алып баратасыздар, тигинде мындай десең, таңгыр булар соодагер депутаттар турбайбы, соодалашалган турбайбы деп. Анан өмүрү сүйлөгөн кээ бир депутаттар анан ортого чыгып алып туруп, анан кийин ушуну өткөрүп кое бербейлиби, талкуулап эле өкмөт иштесин да, барсын да деп туруп өкмөткө болушат да. Анан ойлоп каласың, бир ишим бүтүрө албай атса керек. Ошо менен соодалашкан айтып отуруп деп. Жемиси өмүрү сүйлөгөн депутаттар ошонтип ортого чыгып алып туруп, анан ушуну 3 окуу деле бир кабыл алып берип кое берейик, жана жазылгандар токтотуп койбойкпу, же болбосо ар бир фракциядан 2 киши чыгарбайкпы, 30 кишинин баарын угуп отура бересиз депчи. Өзү 2 жыл отуруп келди бир сүйлөбөй. Анан жадыган киши деп айтат да, ушинтип кечкеле ушуларды угуп отура бересизби, кетпейлиби, буларды иштебейлиби дегенде болгондо ушундай турган жериңен атырылып чыгып эле айкыргың келет да, айкылык салгың келет. Жакшы, баракелде. Кийинки суроо, Рыскелди байке, рахмат эфирге келгениңизге дейт. Москвада мекендештерден салам сизге дейт. Москвага биз менен жолугуп, биздин маселелерди угуп кетсеңиз жакшы болот эле дейт. Мигранттарга кандай шарттар түзүлөт жакында дейт, Роза деген көрүнүштө. Ошо мигрант деген сөз мага оор тиет да, ошо бизде жанагы Москвадагы мигранттар менен анан мигранттардын коому бар экен, анан миграция деген бул кандай? Бизге келген кишини эмигрант, анан иммигрант деп коюшат да, бизден чыгып кеткен, анан импорт менен экспорт сыяктуу эле. Анан адамдардын биздин мекендештер, же болбосо боордоштор чет өлкөдө эмалар деле жыргагандан жылкы кайтартам дегендей жыргаган жашоодон ал жак кеткен жок да. Менин оюм көп. Ошол жакка барып, ошо мекендештер менен жолугуп, аларга сырттан турганда баа берген оңой да. Кыргызстан ичинде мен каалаган кишиден сурап билип алам. Сыртта биз жөнүндө эмне сөз болуп атат, парламент жөнүндө кандай кеп кетип атат. Ал жакта деле бир чоң армия бар. Калкыбыздын мындайча айтканда 1 миллионго жакын биздин жердештерибиз, мекендештерим ошол жакта арзыбаган окат кылган ата мекенде жок болгон үчүн ошол жакта жүрөт да. Анан ошолордун мекенге болгон сүйүүсү кандай? Анан ошол жакта мени коркуткан ошо 100 миңден ашуун кыргыздар Орусиянын жарандыгын алыптыр деп. Анан алар булар ушу менен бир меке менен коштошту. Анан кийин орус жарандыгы деген орус паспорт менен кыргыз жүрсө,
мен үчүн ушунчалык жүрөгүм ооруп кетет да. Кыргыз болуп жүрүп анан кийин орустук паспортун алып жүрсөң, анан ошол бойдон кетти. Кийин балдарды карасаң атуу болуп калтырып, анан жанагы Якутия, Бурятиядагы болуп туруп, фамилиялары башкача, аттары башкача болуп кетеби дегенде чочурколор бар да. Мен ошол мекендештер менен жолукканга абдан ынтызар болуп жүрөм. Өзүм ошо атайлап азыр элчи менен дагы иш алып барып сүйлөшүп атам. Эмдиги жазга жакын ошо шайлоочулар менен жолугушуу мүнөт отурган болсо мен ошо Россиянын Свердловск, Екатеринбургга, Москвага, анан Иракка чыгышкан ошо негизинен кыргыздар көбүрөөк жайгашкан жерлерге барып ошол мекендештер менен жолугуп, алардын мекенге болгон аруу тилектерин кандай кылсак болот. Ал жакта деле таланттуу балдар бардыгы жүрөт. Мамлекетке жардам беребиз деген балдар жүрөт, депутат болобуз деген балдар жүрөт. Ошолордун өздөрүнөн уккум келет да. Ошолор менен пикир алышып, алардын кандайча биздин бийликке болгон алардын көз карашы кандай, парламент болгон, өкмөт болгон, сот болгон көз караштары бар. Эмнен аянан кеткендер бар. Ал жакта алардын укуктары кандай корголуп атат, биздин элчилик эмне иш кылып атат, консулдуктар эмне иш кылып атат, ошолордун баардыгын билип келгим келет да. Кудай кааласа барам, жолугушам, байланышта болуп туруңуздар, чакырсаңыздар, эгер кайсы бир диаспоралар ушул бир жерде бир маданий иш-чара, саясий иш-чарады өткөртүп чакыра турган болсо, мен алек заматта жетип барганга даярмын. Алып барчу керек болсо мен айтып койсоңуз чогуу кеттик э. Жакшы, кийинки суроо. Рыскелди байке, мектепте музыка сабагында кандай окугансыз дейт. Бала чакта кайсы ырларды берилип ырдачу элеңиз? Эл үчүн Айтматовдун 90 жылдыгына куттуктап ырдап бериңизчи дейт. Перизат Акшыдан дейт. Рахмат Перизат. Мен эми музыка сабагы бизде 4-класста, анан 3-класста эле болду го дейм. Андан кийин музыка сабагын окуп кетти ошо. Нотаны окутчу Рахматолгур Нурманбетов Балтыбай деген агайым бар эле, анан аккордеон тартчал киши. Анан чыгарып эле бизди орой оп майдадан оп майданы ырдатып, анан ошол кезде музыка деген ондай китебибиз бар эле, Кызыр китеп. Анан ошонун ичинде ырлар бар болчу. Анан бизге чын айтканда ошондой ырларды жатташ кыйын болчу. Анткени ошол кездеги идеология эмнегедир жаш балдарга өздөрүнүн тилине жакын боло турган ырларды берсе, мындай жаттай ала турган ырларды берсе оңоюраак болмок. Анан бизге ошол ырлар эмнегедир оор болчу да. Башка ырларды жаттап аласың, мисалы жанагы эстрада ырларын, анан жаңы жыл жөнүндө ырларды, музыка сабагында ырларды бизге жатташ кыйын болчу. Анткени нота менен ырдатчы да, ноны деп. Анан мен өзүм ырга жакын эмесмин, чырга жакын болчумун да. Сырга жакын болчумун. Анан ырчылык өнөр менде жок. Анан өзүм үнүм дагы башкача, баритон да. Анан деги эле ырдап көргөн эмесмин. Анан отуруштарда дагы баягы ал кезде биз жаш кезде отуруштарда көп болчу да. 23 февраль, 8 март классташтар бирге болуп отуруш кылып жүрчүбүз. Анан ыр келсе деген жакындап калбай кезекпен келатканда билесиң да. Анан кээ бир балдар бизде классташтарым ырга жакын болчу. Ыр келсе де ырдап, анан көзгө көрүнгүсү келет да, кыздарга жакын баргысы келет, жакындагысы келет. Анан гитара, анан каяктагы ошол кездеги орусчаларды жатташып алчу да, вышумите берёзы депчи. Анан мага ушул оор болчу да. Ошо ыр келсе жакындаган эшикке чыгып алып качып кетчүм да. Ошол өткөндөн кийин келчүм да. Анан ошо эшикте тоңуп болсо туруп берчүм, ыр келсе өтүп кетсин депчи. Анан ырга жокмун. Анан Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдык мааракесине мен кадимки көрүүчү катары катышып келдим. Кудай кааласа мен өзүм азыр өзүмдүн айылымда мен ошол Чыңгыз Айтматовдун Шекер айылынан болом. Шекер айылынан бир гана Чыңгыз Айтматов эмес, ал жерден эсердин эл артысы Капар Медетбеков, Токтор атына сыйлыктын лауреаты атактуу жазуучу Ашым Жакыпбеков, Болот Кузьменко деген атактуулардын баары ошол Шекерден чыккан, айылдан чыккан. Мен ошол жерге Чыңгыздын ордосун курдуруп атам. Каржыланып, башталып, мына жаз айында ачылышы болот Айтматовдун ордосунун. Куруп атам. Ошонун майдын ортосунда ошо Айтматовдун ордосунун ачылышын кылып бир чоң кечеги айтайын, ачык эле пикиримди айтайын, ушунча болуп калды. Ошо алыска Америкадан суроо берип аткан экен. Айтматовдун 90 жылдык алкагысына өткөн иш-чаралардын негизгиси бул Айтматовдун форуму болсо, калган иш-чаралардын баардыгы мындай маараке эмес, той болуп кетти да. Көпчүлүк биздин жетекчилер той менен мааракенин айырмасын билбей атпайбы. Мааракесин өткөрбөдүк дейт. Маараке деген бул маданий иш-чараны айтат. Тойчу дейт. Сен той болуп атасың, эмнеге той болду дейт. Сен курсаң той кылсың, башка эмне кылдың? Той деген сөздүк жылкынын сой, курсактык той. Той деп ошону айтып атпайбы? Сөз эле айтып атат. Курсагың той кылса атат. Анан көкүрөк тойгон жок. Курсак тойду. Чыңгыз деген бул чыгармачыл адам болгон. Андан көрчөкчө бир чыгармачылыгына байланышкан бир театралдык бир немелер болсо, оркестрдык немелер болсо, Чыңгыздын
ырларынан ырдаса, Чыңгыздын чыгармаларынан мисалы ошо Чыңгыз Айтматовдун кинолоруна тартылган каармандар бар. Мына 60 жыл болуп калды, 50 жыл болуп калды ошол кинолордун тартылган. Ошол каармандар бүгүнкү күндө каякта жүрөт, эмне кылып жүрөт? Ошолордун өзүн кепке тартып, Чыңгыз менен өмүр бою чыгармачылыгында өнөктөш болуп жүргөн Омар Султановго окшогон жазуучулар бар. Ошолордун Чыңгыздын биз билбеген сырларын уксак болбойт беле, ошолор чыкса болбойт беле деп мен башкача өткөрөйүн деген болчумун. Эми Кудай кааласа май айында ошол Шекер айылында Чыңгыз Ордо комплексинин ачылышында Чыңгыздын 90 жылдыгын алкагында дагы өткөрдүк. Эми 90 жылдык десе баардыгы айтып атат да, бул эмки жыл өтүп кетет депчи. Ушуну түшүнбөй атат да. Чыңгыз Төрөкулович азыр 89-да да. 90-го толо элек, 12 декабрда гана 90-го толот, анан 12 декабрдан баштап эмдиги жылдын 19 жыл 12 декабрда Чыңгыз 90 жашта. 91-ге толбойт. Негизи Чыңгыздын 90 жылдыгын эмдиги жылы байрамда сактап боло берет. Жакшы. Кийинки суроого кезек берели. Рыскелди мырза дейт, депутаттыктын айынан канча адам менен катышпай калдыңыз дейт. Кээде депутат болгонго өкүнгөн учур болобу дейт. Данияр дейт, Турциядан экен. Данияр, ушундай экен. Мен бир чети баягы мынтип карап көрөсүң да, ошо мен депутаттык кызмат мага эмне алып келди депчи. Бирок мындай карап көргөндө, салыштырмалап көргөндө мен душман таап атам. Чын айтканда ошо депутаттык көп кишилерди мындай кызматынан аңтарып түшкөнгө, шыпырып түшкөнгө болду. Анткени ошол бир топ кишилерди мен кызматынан өчөшүп алып эмес, ошолордун бийликке жармашып алып кетпей аткандарды ажыратып калганга аракет кылып, анан ажыратып салдым да. Эми ошолор мени баягы көрсө эле, көчөдөн көрсө дагы мындай салам бергиси келбейт да, жек көрүү сөзү карайт да. А негизи мен ал катамандагы батам көп болуш керек деп ойлойм да. Анан депутаттык немеде ошо кейигеним ошо кээ бир адамдарга ошо унчукпай эле койсом болот эле, көпчүлүк депутаттар сыяктуу көрмөксөнгө салып койсом болот эле, буну душман кылып не кылам, буну деле каргап аткан чыгар да, буну деле жумушу жок калды, бала чакасы, тууган туушкандар, урук немелер, анын артынан канча адамдар жамбагып жүргөн. Ошолордун баардыгы каргап атат да, өлүп калган ушул шүмшүк болбогондо биз иштей берет белек дегендейчи. Карабашың жегир деп каргашты сөздөр бар болуш керек. Артымда ошол каргашыктар жүрүш керек. Бирок алкыш менен каргыштын карап көрүш керек да, катмарынчы катарын карап көрүш керек. Мен каргыш караганда алкышты арбынын алдында ойлойм да, ошо 90% ошо меникинде өзүм деле сүйлөгөн сөздөрүмдө мындай бир сыйра карап көрөсүң да. Анан алкыш көп экен да, аны караш керек. Анан кийин канааттанып, кайнет кылат экенсиң да, элдин жүгүн аркылап аткан экен. Эми эчтеке болбойт, баягы кой аксагы менен жүз болсо, адам акмагы менен жүз болот. Ошол бир акмактын айынан ошо 100 кишинин немесин угам деп туруп, анан көп деле мындай эме болбойм, бирок катышпай калдым деп айтпайм. Ошо өкмөттүн көп мүчөлөрү ушундай баягы мага ушундай көз карашта болушат да. Анан өткөндө бирөөлөр айтып атат, өкмөттөгүлөр сага ат коюп алыптыр, Жазирейил депчи. Эмнеге Жазирейил деп коет экенсиң, жана жаналгыч периште бар экен го, ошондой кылып алыптыр депчи. Анан мага байкалбайт. Кээде комитеттин жыйындарына же фракциянын жыйындарына кечигип барып калсаң, анан сен киргенден кийин баардыгы баштарын шылкыйт, дагы келдиби дегенсип ушундай жек көрүү сезими бар экен да кээ бир өкмөт мүчөлөрүндөчү. Анан бир четалардан коркуп турганда мен үчүн жакшы. Бирөөдөн коркуп туруш керек. Кудайдан коркпосо дагы ушу Кудайдын кулдарынан коркуп турганы мен үчүн чоң урмат. Жакшы, баракелди. Анан айтып калбадыңызбы, мен Айман көп чоң жумушта иштегендер жумушунан түшкөн учурлар болду деп. Биз да билип жүрөбүз, көптөрлөр анан коркутуулар болобу? Коркутуп, үркүтүп. Эми коркутуулар болду. Болуп эле жатат, болуп эле берет экен. Мен бирок аларга маани бербейм. Кээбирлер айтат экен, мен көрөсүң мен дагы кектеп жүргөндөр бар. Ушул бир сәл эле ала жазып кетсе, ошону биз пайдаланып кетсек, бул майдаланып кетсе, мен пайдаланып кетсем дегендей бир ыңтайлуу учурду күтүп жүргөн, капысынан кол сала турган канчалык капталында жүргөндөрүн сезип эле жүрөм. Бирок алар мен үчүн коркунучтуу эмес. Мен бир гана Кудайдан корком. Анан алардан корко турган деле оюм жок. Анан ошол бийликтин айрым жанагы күч сыналган жетекчилердин алсыз аракеттери ушунчалык кээде кыжырыңды келтирет да. Ошо баягы бир нерседен стакандан дагы кыр истеш, жумурткадан кыр истешип эле, анан кийин бир нерселерди жаздырып, анан бир нерселерди каздырып, эми жазып келишкен, казып келишкен,
баягы эле Момбеков мен дагы эле жүрөм ошо бойдон эле. Алар ушу ойлотпош керек, ушу бир аз какус кылып койсок, же болбосо бир аз мындай капканга салганга жакындатып койсок, бир коркот да ошондон тынчып калат депчи. Жок, ал тескерисинче мени курчутат. Анткени мен аларга болгон жек көрүү сезимди күчөтүп дагы аларга болгон каршылыгым тим эле өтө эле албуттанып кетет да. Жакшы, баракелди. Сизге терең ыраазычылык. Азыр бизде бир тыныгуу бар. Тыныгуудан кийин кыска суроолорубуз бар. Андан кийин сиз менен чогуу оюндарды кылабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз менен чогуу болуңуздар. Жакшы, баракелди урматтуу телекөрүүчүлөр, көрсөтүүнү алдын көздөй улантабыз. Студияда конокто Жогорку Кеңештин депутаты Ызкелди Момбеков байкебиз. Атыңызды билип эле атам, бирок айта албай сүр болуп кетти. Жакшы, урматтуу көрүүчүлөр, эми кыска суроолор бар. Кыска суроолор бар. Ошо кыска суроолорго ошо кыскадан жооп бересиз. Аялыңыз менен көп урушасызбы? Жок. Аз эле. Жашоодо күчтүү адамсызбы? Жашоодо күчтүү адаммын. Жаш кезде кыздар менен көп жүрчү белеңиз? Болгон учурлар. Айылдык кыздар жакчу беле же шаардык кыздар жакчу беле? Айылдык. Кыз талашып урушуп көргөнсүзбү? Кыз талашып урушуп көргөн жокмун, кызды кызганып мындай кермур айтышып көргөм. Бирөө акча сураса бар туруп жок деген учур болгонбу? Болгон эмес, жүрөгүн ортуп келбейт, бар бирок бере албайм деп ачык айта алам, жок болсо жок деп айтам. Жогорку Кеңеште сүйлөп атып адашкан учур болгонбу? Адашканым аз. Сабактан качкан учур болгонбу? Болгон сабактан каччымын. Акыркы жолу качан мушташкансыз? Акыркы жолу мушташканым эсимде деле калбаптыр. Акыркы жолу мушташканым мындай жакалашып мушташкан учурлар. Депутат болуп келгенден бери? Жок, андай мушташа элек. Өзүңүзгө жакпаган сапатыңыз? Өзүмгө жакпаган сапатым ашкере ак көңүлдүгүм, анан кийин ичимде сыр ката албагандыгым. Жакшы, баракелди. Терең ыраазычылык. Эми бул жерде маска турат. Масканы сиз да башка коноктордой эле болуп тагынасыз. Колдон келишинче көрбөшкө аракет кыласыз. Биз болсо бул жерге эки нерсе катабыз. Ошол экөөнү тең колдон келишинче тапканга аракет кыласыз. Эгерде сиз таппай аткан болсоңуз, биз сизге жардам беребиз. Тактыңыз азыр. Бирок абайлаңыз. Бирок абайлап алсаңыз деле болот. Акырын кармап көрүңүз. Мени бул жерде столдун үстүндө турат. Ушул жерде. Келе бериңиз. Ошонун үстүндө салынып турат. Эмне экенин табышыңыз керек. Эмне экенин? Абайлаңыз. İçindeki çıkıp кетет, абайлаңыз. Çıkıp кетпесин içindeki. Тамак бу, так. Тамак дейсизби? Жок, мына тарелка. Тарелканын үстүнөн колума бирдекелер жармашты, көкүм, жумшак камыр. Шоколад. Жок. Жыттанады торт. Торт, баракелди. Туура. Так, чечпей турасыз. Чечпей турасыз. Мен кийинкини таштайм дароо. Кийинкини алдында колуңузду арчып алсаңыз болот. Колуңузду арчып алыңыз. Кийинкиси эки нерсе. Экөөнү тең тапканга аракет кылыңыз. Топкой бериңиз. Экөөнү тең тапканга аракет кылыңыз, эмне экен. Колду кой бере бериңиз. Экөө эки башка. Экөө эки башка? Акча. Экинчисичи? Тоже акча. Так, эми мындай кылабыз. Канча сомдуктар экенин тапканга аракет кылыңыз. Канча сомдуктар экен? Чоңдугунан. Чоңдугунан биз учкунду иштеп, кагаздарды жакшылап кармачкына. Так. Мынасы кичине экен. Так. Көп эле колдонсоңуз керек ушу акчаларды. Ну, 500 сомдук, 1000 сомдук.
Бирок 50 сомдон 20 сом кичинекей, 50 сом, 100 сом, 200 сомдук болушу мүмкүн бирөөсү. Могу. Тигинси? Могу 500 сом, 100 сом, так. Сиз кармалапты. 1000 сом болуш керек. 1000 сом, баракелде. Чечип көрүңүз. 1000 сомдук жана ушундай эле 200 сомдук. Эми мындай кылабыз, бул жерге экранга көңүл бурасыз. Экранда эки адам сүрөтү катылган. Ошол адамдар ким экенин тапканга аракет жасашыңыз керек. Биринчи сүрөттү бизге чыгарып берсеңиздер. Кимдерби бул? Мен кесиптештерим Кожобек, анан Камчыбек Жолдошбаев болуш керек. Кожобек. Кичине ойлоносуз го дейм. Так, кое тур. Же тура элеби? Камчыбек. Эки киши катылган. Ушундай эле кишилер болсо болчу да экен, Оозу Кожобектин оозу. Көз Кожобектики. Баш Камчыбектики, Жолдошбаевдики эмне болот? Баракелде, туура чыгарып берип койсоңуздар, туурасын экранга чыгарып берип коюңуздар бул жака. Жакшы, экинчи сүрөттү катабыз. Кийинки сүрөттү көрүңүз. Кийинки сүрөт бул чыгармачыл чөйрөдөгү адамдардан. Чыгармачыл чөйрөдөгү адамдардан. Ырчы мырзалар деп айтсам болот. Ырчылар бул. Ошо ырчылардын чатагы экен. Так, орустун ырчылары же кыргыз? Жок, кыргыздын ырчылары. Бирөөсү өзүңүздүн жардам берейин, иниңиз болот. Дагыстан болот. Бирөөсү болсо кыргыздын желегин бир нече жолу чет мамлекеттерге барып желбиретип келген мырза. Сизге оорураак. Урмат Усенов эмеспи бирөөсү? Так, туура бирөөсү. Урмат Усенов бакайырлык иним экен. Экинчиси чет мамлекеттерге чыгып келген болсо, чачынан каран, ошо чачынан каратырым. Чет мамлекеттер сахна. Жаш эле бала. Жана Газмановдун ырдап жүргөн бала эмеспи? Москвага сценага барып. Бирок анын чачы мындай эмес болчу. Чачы мындай эмес. Анын чачы мындай эмес болчу. Нарындык жигит. Өзү жаш эле бала, өтө жаш ырчы. Гүл жигитпи? Баракелде. Туура жолун чыгарып койсоңуздар экранга. Жакшы, баракелде, сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизде ийгилик болсун. Биздин көрүүчүлөрдөн келген суроолор баягы башка эфирлерге салыштырмалуу сизге өтө көп келди. Өтө көп келген себеби элдин сизге болгон ишеничи, сыймыгы десек болот. Ар дайым бар болуңуз. Сизден кыргыз элине болгон эркин микрофон камера алдыңызда. Эркин микрофон болгондо эмне демекчимин? Эң ириде ошо элибизде ынтымак, жерибизде тынчтык болсо, бул эң чоң жетишкендик. Экинчиден мына ит жылы өтүп баратат. Ит жылында кандай ийгиликтер болду, иштер болду, арбын иштер болду. Кеп анда эмес, эң негизгиси ошол быйылкы жылы этектеп баратат. Ошо ит жылынагы 2-3 ай калды. Итибиздин жегени чоп болсун, ишибиздин ийгилиги көп болсун дейм. Кышыбыз жеңил болсун, жазыбыз жакын болсун. Элибиздин ден соолугу сак болсун. Баракелде, чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү студиянын коногу Жогорку Кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков болду. Биз болсо кийинки ишемби күнү талыштуу убакта амандашабыз. Бар болуңуздар.